ИИМ жетекчиси Мелис Турганбаевдин айтуусунда жол кырсыктарынын себепчиси айдоочулардын жол эрежесин сактабагандыгы. Былтыр алардын күнөөсү менен 6000 кырсык болуп, 923 адамдын өлүмүнө себепкер болушкан. Жөө жүрүүчүлөрдүн жолдо туура эмес жүрүүсү да көп учурда өлүмгө алып келүүдө. С 2010 года автоунаалардын санынын көбөйүүсү чөйрөдөгү абалдын начарлоосуна кошумча болууда. 2010 жылдан бери унаалар 2,5 эсеге көбөйүп, былтыркы жылдын жыйынтыгы боюнча миллиондон ашты. 2014 жылы жол кырсыктарынан 112 бала каза болуп, 2000ге жакын ар кандай деңгээлде жаракат алды. Жыл башынан бери 25 өспүрүм көз жумган. Жол кырсыгынан балдардын өлүмүнүн көбөйүүсү өкмөт башчыны тынчсыздандырды. Мунун алдын алууда облус өкүлдөрү көрүп жаткан чараларга кызыкты. Ош шаары боюнча 3 эсе өсүп кеткен балдардын өлүмү. Жалал Абад областы боюнча 53,8 эсеге. Ысык көл боюнча 66,7% өсүп атат. Ар бир кырсык, ар бир ситуация көзөмөлдө эле болот. Бирок эмне чара кабыл алдыңар? Карадыңар, эмне чара? Биринчилерден болуп, биз мына тоңдо былтыртан бери азыр толук көл боюнча видео көзөмөл коюп бүттүк. Өкмөт башчынын орун басары Абдрахман Маматалиев кырсыктын көбөйүшүн жолдордун начардыгынан көрөт. Анын пикиринде ички жолдорду оңдоо менен кесепеттерди жоюу мүмкүн. Ал эми айдоочунун эрежени так сактабай, унааны башкарууда жоопкерчиликсиз мамиле жасоосу күбөлүктү оңой олтоң алганынан кабар берет. Ошондуктан күбөлүк берген мекемелердин лицензиясын кайра кароо керек дейт Маматалиев. 65-ин таптакыр лицензиясын алып салуу жөнүндө маселе бүгүн көтөрүлүп атат. Ошол эле мезгилде бул лицензия берүү системасына кайра карап чыгуу зарыл. Бүгүнкү күндө илим жана билим берүү министрлиги лицензия берет экен, ал жерде жанагы транспорт боюнча адистер дээрлик жок эсе. Айдоочулук күбөлүктү бир органдан экинчисине өткөрүп берүү көп убакытты талап кылат. Темир Сариев лицензиясы бар мекемелерди унаа айдоого уруксаат берүүдө тыкыр көзөмөлгө алып, жол кайгыл кызматында тартип орнотуу тапшырмасын берди. Бурулай Пусурманкулова, Алтын Ханбабаев, Коомдук 1 канал.